Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен Мунак Тания Жолдошбаевич, Малис медициналык коллежин 2010 жылы сестралык иш бөлүмүн аяктап, 2012 жылы ушул өзүм окуган окуу жайда жаңы ишке кирип, оператор кызматында баштаганмын. 2012 жылда Жалал Абад областына Жагу окуу жайына тапшырып, ал жерде 2015 жылы аяктап, ошол эле учурда бул жерде сестралык иш сабагына мугалим болуп иштеп келемин. Сестралык иш сабагына кичине киришүү менен кирип кете турган болсок, сестралык иш сестралык иштин негиздөөчүсү бул Флоренс Найтингейл болгон. Флоренс Найтингейлдин тарыхына кайрыла турган болсок, бул аял биринчиден сестралык ишти пландаштырбай, сестралык иш биздин күнгө чейин медсестра болгонго чейин бул өтө көптөгөн этаптарды басып өткөн. Бул биринчи көптөгөн согуштарда бейтаптарды талады эле, биринчи жардам кан токтотуу менен жана ал жерден эс таңуусу менен гана мынтип айтканда медсестра дегенге чейин, то есть медициналык айым дегенге чейин булар сестра милосердия деп аталган орусчасында. Булар биринчи жардамдарды көрсөтүшүп, кийин Флоренс Найтингейл деген негиздөөчүсү сестралык иштин бул атайын мектептерди ачып баштап, атайын медсестраларды даярдашты. Флоренс Найтингейлдин эмгеги өтө зор сестралык иште, себеби ал экинчи дүйнөлүк атамекендик согушта бул сестра милосердия, то есть медсестралар өтө чоң, зор десем да адашпаймын, өзүнүн эмгектери менен айырмаланып кеткен. Булар Красный Крест деген уюм түзүлгөн. Ошол уюмда булар өтө көптөгөн медайымдарды даярдап, биринчи жардам боюнча булар ага чейин универсалдуу медайымдар деп аталган эмес, булар биринчи жардамды гана берип келишкен. Сестралык иш жөнүндө түшүндүрүп кете турган болсо, бул сестралык ишсиз бир да процедура болбойт. Сестралык ишсиз бир да врачтын иши алдыга жүрө албайт. Медайымдар врачтын оң колу эсептелет. Медайымдар ар бир бөлүмдө универсалдуу медайымдар болуп, азыркы күнгө чейин талыкпай эмгектенип келишет. Азыркы компетенттүү медайымдар десем да адашпайм, себеби азыркы медайымдар бардык жактан технология боюнча да өнүккөн. Тил десе тил, кыймыл аракети менен өзгөрүп турат. Орусча айтмакчы, светят другим сгорая сам дейт медайымдарда. Бирөөгө жардам берем деп туруп, өз ден соолугуңуз душар болот. Мына көрүп жатасыздар, азыркы карантин COVID-19 эпидемиясында дагы биздин медайымдардын ролу өтө чоң. Биринчи жардамдарды дагы врачтар менен тең кызматта келип жатышат. Ошол себептен медайым дегенде эле бул бейтаптын биринчи ишеничтүү адамы болуп эсептелинет. Медайымдар бул бейтаптын колу, медайымдар бул бейтаптын буту болуп эсептелинет. Ошол үчүн медайымсыз бир да медициналык ишканаларды элестетүү мүмкүн эмес. Ошондуктан медицинада медайымдардын ролу өтө чоң. Ошол себептен биз аларды дайыма кадырлап, сыйлап келели. Анда эмесе барыңыздар үчүн, көргөндөр үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.